Кичинекей жана уялчак коён. Илгери Акмаанай деген кичинекей коён болгон. Ал абдан уялчак, кичинекей коён болчу. Күндүн жарыгына чыгууга аракет кылган сайын жүрөгү сыздап, коркуп кетчү. Күндөрдүн биринде Акмаанай башка кичинекей коёндордун талаада эч ойлонбостон чуркап, ойноп, бири-бири менен баарлашып жатканын көрдү. Ал дагы ошондой ачык, чайыр болгусу келди, бирок уялчак жана биринчи кадамды жасоодон коркчу. Бир күнү токойго бир сыйкырчы келди. Ал капталда турган Акмаанайды карады. Сыйкырчы Акмаанайга жакындап келип: "Кичинекей коён, сен эмнеге мынча уялчаксың? Дүйнөдө көптөгөн кереметтер жана жоруктар бар. Сен айкелдей четте турасың. Эсиңде болсун, сен кандай болсоң, ошол бойдон уникалдуу жана маанилүүсүң", деп айтты. Күн сайын Акмаанай кайраттуу боло баштады. Ал биринчи кадамды жасап, башка жаныбарларга жакындап, оюндарга катыша баштады жана уялчаактык анын жашоосун чектебеши керек экенин түшүндү. Ал эми дүйнө жаңы тажрыйбага ачык болгондор үчүн мүмкүнчүлүктөргө толгон. Ошентип Акмаанай уялчаактык жөн гана сезим экенин эми гана түшүндү. Эгер сен өзүңө ишенсең жана жүрөгүңдү жаңы укмуштуу окуяларга ачсаң, ошондо сенде бардык ийгиликтер болушуна ынанды. Бул мисалдын сабагы жөнөкөй. Уялчаактык жаңы досторго жана укмуштуу окуяларга тоскоол болбошу керек. Ар бирибиз уникалдуу жана маанилүү экенибизди. Ал эми кайраттуулук биздин мүмкүнчүлүктөрүбүздү жана потенциалыбызды ачуунун ачкычы экенин эстен чыгарбоо маанилүү.